Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен кайрадан эле Таң Маанай Регион ТВ телеканалы. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор десем болот. Себеп дегенде бир коногубуз булчуңдарды айыктырса, экинчи коногубуз болсо тери оорулары менен жабыркаган адамдарга жардам берип келет экен. Ошол ооруну кандай айыктырат, эмне менен айыктырат, кандай салттуу дарыгерлердин ассоциациясы боюнча коногубузду тааныштырып өтсөңүз, келиңиз эжеке. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизге эстешме көз ден соолук күнүн жарыялап, мына ушундай сиздердин ден соолугуңуздарга туура кам көрө турган инсандарды чакырып жатабыз. Бүгүн бизде конокто салттуу дарыгерлер ассоциациясынын директору, элдик дарыгер, тагыраагы 37 жылдан бери мына ушул тармакта эмгектенип келе жаткан инсан Бүбүсара Исаковна бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Дегенде ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Таң атпай келип, куттан таңыңыз менен да бир жолу. Анан мен чүй дегенде биринчи суроомду сатайын. Эжеке, ушу салттуу дарыгерлер ассоциациясынын директор экенсиз. Канча болду ачканыңызга? Мен башта курортология институтта иштегенбиз. Аякта жанагы революциядан кийин тополоң болуп кеткенден кийин анан баардыгыбыз таркап кеткенбиз да. Анан ошондон кийин мен ассоциация ачкам өзүмчө. Атайын юридикалык уруксатым бар, жогорку билимдүүмүн. Арабаевадагы клиника психологияны бүткөнмүн, психология боюнча дагы жана өспүрүм балдарга жардам берем. Жана Народный академияны бүткөнмүн, сертификаттарым бар. Саламаттык сактоо министрлигинен да грамоталарды алганмын. Жанагы немелердим дагы, жанагы грамота немелерим дагы бар. Демек бүт баары тең закон түрүндө, Закон түрүндө, мыйзам чегинде. Медчушадан массажный курсту да бүткөн, баардыгы ошо мыйзам чегинде иш алып барам. Бул ассоциация ачылганына канча жыл болуп калды ошондо? 2016-дан баштап ачтым. Мынаса, ошондо почти Ага чейин биз курортологияда иштегенбиз. Курортологиянын лицензиясы бар болчуңда. Ошол жактан таркагандан кийин анан 2016-дан баштап анан ачып мен иштеп өз алдынча иштеп. Өз алдынча. Баракелде. Анан Бүбүсара эже, негизи элдик дарыгерлер ар бири өзү кайсыл бир багытты тандап алып, ошол багыт боюнча кененирээк кетет да. Анан сиз кайсыл ооруларды көбүрөөк карайсыз? Тери оорусу элеби же болбосо башка оорулар? Мен табигый чөптөр менен тери оорулардын бардык түрлөрүн, псориаз, экзема, аллергия, жанагы баштагы, колдогу жаралар, жана грибок, медицинадан эл ичимни болуп атпайбы? Ошолорду табигый чөптөр менен дарылайм. Анан сөөк муун оорулар, жанагы буттары шишип кетип атпайбы, карыган ата апалардын, ошого өкөл сайдырып, не кылса деле жакшы болбой атпайбы? Ошолорду табигый чөптөрү менен мен сакайта алам. Жанагы радикулит, грыжа, жана белинен грыжа болуп баса албай калып атпайбы? Ошолорду табигый жолдор менен мен дарылап жүрөм. Мынасыга демек эч кандай бир операциясы жок, укол сайыбы жок, эч кажети жок эле, жөн гана дары менен, дары чөптөр менен дарылап берет. Дарыласа болот, ооба. Тизесине көпчүлүк учурда ошол аталарыбыз, апаларыбыз сиз айткандай ийне сайдырат, блокада сайдырат. Анан ал кандайдыр бир убакытка чейин жетет, анан кайра эле мурдагыдай болуп тизеси ооруп баштайт. Азыр элдер биринчи эле врачка кайрылат. Врачтан шифа таппай калгандан кийин анан элдик дарыгерлерди издей баштайт да. Ошо биринчи врачка барып, өкөл сайдырдым эле, же 3 ай болду, же жарым жыл болду, дагы эле ошо боль бар деп калат да. Бул тизе эмне үчүн ооруп атат? Тизеде туз болот. Себеби карыган аталар жанагы сууну аз ичет, анан жанагы бөйрөккө, белге, жанагы буттарга туз пайда болуп калат да. Анан басканда кырчылдап атпайбы? Ошо туз болот да. Баягы карыган аталар жанагы сууну көп ичпей эле жана туз уюп калат дагы. Анан ошодон жана буттары ооруп кээде шишип кетип атпайбы? Жана басканда дагы бүгүлбөй калып атпайбы? Буну ушу табигый жолдор менен мен дарылап жүрөм. Кадырман телекөрүүчү, эгерде сиздин сурооңуз бар болгон болсо, экран астында жазылган номерлерге калтырсаңыз, биз түз эфирде сиздин сурооңузга элдик дарыгерден жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эгерде белиңиз, тизеңиз, башыңыз ооруса, деги эле кандай ооруңуз бар болгон болсо, тери ооруларынан жабыркаган болсоңуз, суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Азыр болсо бизде жарнамалык тыныгуу, кайрадан маегибизди улантабыз.
Катар өлкөсүнүн борбору Дохо шаарына келдик. Алыстагы мекендештерибиз таман акы, маңдай тери менен өзү, үй бүлөсү жана өлкөсү үчүн бакуат жашоону курууга умтулган адамдар. Тренингтин эшигин кагып эле барсам, тиги тренингдеги директор күлүп атпай, канча болду келгениңе деп. Анан эми түшүнүп атам да, бирок амбициям чоң экен, бирок баягы англисчени билбейм да. Катарда биринчиден энткандай коррупция болбойт, экинчиден строго, мындай тааныш менен жумушка кирсе болбойт, аябай кыйын. В принципе, из-за того, что мы такая дизайн-фирма, дизайн офиса тоже как бы олицетворяет наше видение. То есть поэтому это такой open space. Регион жана Door Life Media YouTube каналы дүйнө кыдырып, бардык иште чынчылдык менен иштеп, ийгилик жараткан мекендештерден кызыктуу маек алып келет. Бул сапар биз табыгый газдын запасы боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турган, жер аянтынын 90%-ын чөл ээлеген, дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин бири болгон Катардабыз. Албетте, Катардын борбору Дохада болдук. Good morning. TV channel from Kyrgyzstan. Во время чемпионата мира этот пляж был одной из главных фан-зон. Булар кантип байыды, кантип ушундай деңгээлге жетишти? Хамад International Airport деген. Ошол дүйнө жүзү боюнча тоже эң мыкты аэропорт болуп эсептелет да. Университет сам называется Хамад бин Халифа University, вкратце HBKU. Чем отличается от других университетов и какие особенности есть здесь? 4 отелдин кластер файласын биз караган офисибиз. Бул Катар менен ошо Кореянын келишиминде ачылган жактагы больница. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка эң көп акча короткон мамлекетте иштеген кыргызстандык мекендештердин ийгилик жолу менен тааныштык. Ыраазы болдук. Сыймыктанып кубандык. Кыргыздын кыздары өжөр болот, анан намыскөй болобуз. Жакында Регион жана Door Life Media YouTube каналында өткөрбөй көрүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен болуңуздар. Таңмаанай өзүнүн программасын улантат. Дагы бир эскертүү кетчү нерсе, биздин экран алдындагы номерге чалбаңыздарды өтүнөбүз. Себеп дегенде WhatsApp аркылуу гана бизге байланышка чыксаңыздар. Суроолоруңуздар болсо, бизге Бүбүсөр эжекебиз келген. Мынакей ар кандай ооруларды өзүнүн ыкмасы менен дарылай турган эжебиз сиздерге өзүнүн жообун айтмакчы. Келиңиз. Анан тери оорулары менен деп айтып калдыңыз. Экзема, псориазда кандай оорулар бар? Анан эмне себептен бул оорулар менен жабыркашат? Оорулардын да себептери көп да. Стресстен дагы тери оорулар пайда болот. Ысык көбүнчө ысыктан пайда болот. Ысык күчтүү болгондо денелер бүдүрөйүп, жана кан айланы жакшы болбой, ошодон пайда болот. Иште курт пайда болгондон болот. Анын көп себептери бар да. Мен тамыр кармап оорусун аныктап туруп, ошого карап туруп, анан кийин чөптөр менен дарылоо курсун жүргүзө баштайм. Баштан ылдый тери оорулар болсо, бир 3 жумага чейин дарылайм. Если бир жеңилирээк болсо, 1 жумага чейин дарылайм. Менде дневной станциясы күндө 2 сааттан жаткырып лечение кылам. Мындай өтө сложный ооруларды, жана тери ооруларды. Анан жеңил желпи болсо, үйлөрүнө дары жасап бере алам. Мен тамырымды кармап айтып бересизби? Кандай Сизде деген бөйрөктөн давление, кийинки убактарда мындай мүмкүн заряга көп бара бербейсиз, кийинки убактарда мүмкүн толуп кетип атышыңыз мүмкүн. Мындай аранда бир аз бөйрөгүңүздө мындай шлактар бар да, бөйрөктү тазалаш керек. А то ден соолугуңуз мындай неме эмес, жакшы эле. Просто мындай суусундукту көбүрөөк мындай ичкен убакта денеге таркап кетип атат. Кийинки убактарда бир аз толуп кетип атасыз. Мүмкүн башта арыгылы болсоңуз керек эле. Себеби сиз ысык жансыз, кыш убагында жана күчтүү тамактарды ичпешиңиз керек. 2 ай жай саратан убагында да толуп кетесиз. Ошол убакта жеңилирээк тамак ичишиңиз керек. Калган сезондо тамак аралаша берсеңиз. Сиз кантип билип койсуңуз? Табыр кармап эле билип койдуңузбу? Мен чындыгында толуп баратам, мурдагы кийимдерим батпай жатат. Анан сиз айткандай шишип атам. Ооба, бул бөйрөктөн да, бөйрөктү лечиткенде. Шишип атам. Ооба, себеби зарага барасыз, жарымы чыгып, жарымы мындай чыкпай калып атат, денеге таркап кетип атпайбы? Мочегонный кислота денеге таркаганда, эртемен турганда адам башы ооруп, салмактанып, мына түштөн кийин алы кетип чарчай баштайт да. Ошон үчүн бөйрөктү жакшы тазалап туруш керек. Сизде бир жына бөйрөктөн. Колуңуз аябай ысык экен. Эженин колу мындай колуңузда току бардай. Биоэнергия мен дагы мындай неме кылам, мындай көбүнчө жанагындай жаш балдарды дагы мындай сылап не кылып койгондо дагы жакшы болуп кетет да. Көбүнчө мындай жаш балдарга дагы терс энергия өтүп калат. Ошону кол менен биоэнергия менен мындай неме алам, жой алам.
Демек сиз тамыр кармап оору себебин аныктайт экенсиз. Биринчи тамыр кармап диагноз коем, анан бири ишенет, макул ошону чөп жасап бериңиз деп, бири көп ынанбайт, бүт баардыгын текшертип келет дагы, анан кагазын көтөрүп келет. Эже бүт баары сиз койгон диагнозой болду деп калышат да. Маса. Жакшы. Анда менде да бир суроо бар. Мен өзүм ошо тууган тайкем Сариасорус менен бир канча жылдан бери жабыркап келет да. Ошону дарылоо малары кандай? Ал жанагы катып кургап, катып кургап түшүп, сыртынан эле мас сүртөөр ичинде воспаление калып калган. Сырты катып атат, анан түлөп түшүп атат. Бул деген хронический, бул деген боорду тазалаш керек, анан стресстен да болушу мүмкүн. Анын көп мындай причиналары бар да. Если өзү келсе мен текшерип көрөм. Демек кандан эмес. Кандан да болушу мүмкүн. Анын себептери көп да. Мен тамыр кармап көрүп, если кандан болсо мен канды дарылай албайм. Если башка себептер болсо мен дарылайм. Сиз айтасыз, дарылай алам же дарылай албайм деп Себеби айтасыз. тамыр кармаганда эле билинет да, кайсы ооруга күчүң жетет, кээ бирде колуңан келбеген да оорулар болот. Алар менен алышып алып урушканга дагы болбойт. Кээ бир ооруларды врачка жөнөтөсүң, бизден шифа таппайсыз деп, анан колуман келген ооруларды мен дарылап Суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Менин оң ийним талып ооруйт. Өйдө артка болбойт. Рентгенден таза чыгат дейт. Рентгенден таза Оң ийним чыгат талып экен. ооруйт дейт. Бирок оң ийин талып ооруйт экен да. Бирок рентгенге тарттырып бир таза экен. Себеби оң ийни, анан оң колу, оң путу ооруса, бул деген ички организмде адмен бешеси жакшы эмес. Бул апанын мүмкүн ичи катат болуш керек, анан тамакты мындай жеңилдетиш керек. Если бир жума диетага отурса, кадимкидей жеңилденип калат. Бул көп эле адамдардын оң ийни ооруйт, анан оң путу ооруйт. Себеби бул деген ички организм адмен бешеси жакшы болгондон пайда болот. Бул причина ички организмден. Демек биздин баягы денелерибиздин оорушу бүт ички органдарыбыздан зависит эткен. Себеби ар бир оору каяктан болот. Мисалы давление деле келишет, давление менен. Давление деген ысыктан болот, сууктан болот, анан стресстен болот да. Тамырын кармап эмнеден давление болуп атат, ошого карап туруп мен дарылап бере алам. Бөйрөктө нарушение болгондо да давление высокий болот, боордо шлактар болгондо да болот, ысыктан да болот. Ошого карап туруп мен тамыр кармап диагноз коюп туруп, анан давленияны 3 күндөн 1 жумага чейин мен түшүрүп бере алам, высокий давление болсо деле. Ар бир оорунун өзүнүн себеби болот да, ошол каяктан пайда болду, ошону кошо текшериш керек. Анан кээ бир адам баш ооруса эле сразу эле баш оорунун дарысын ичип алып атпайбы? Баш оорунун себеби бар. Мүмкүн каны коюланып кетти, же болбосо ысыгы күчтүү болуп кетти, мүмкүн дагы башка себептер болду. Анан азыр биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын көпчүлүгү ошол кан басымы жогору болуп, давлениядан көп жабыркайт, же болбосо давлениясы бир күн өтө, бир күн ылдый ойнок болуп калат. Анан же болбосо күн сайын дары ичиш керек болуп калган ата-апаларыбыз бар да, давлениялары ордунда турбай, же күн сайын көтөрүлө берет. Мындай учурда сизге барсак болобу? Анткени мен аябай көп жашоодо көрөм ошол давлениядан жабыркаган аталарды, апаларды да. Кайрылса болот, давление бир көтөрүлүп, бир түшкөнү бул боордон болот. Боорду тазалаш керек. Бир давление түшүп, бир көтөрүлүп атпайбы? Бул боордон причина. Анан давление высокий болуп көтөрүлүп кеткен бул бөйрөктөн болот. Мочевой кислота денеге таркап кеткенде высокий болот. Анан дагы себептери бар. Ич катканда да давление көтөрүлүп кетет. Анын көп себептери бар да. Тамырын кармаганда оору аныкталат. Ошого карап туруп, анан сиздин бияңыз ооруйт экен деп, анан мен чөптөрдөн дары жасап бере алам. Оң кабыргасынын асты ооруйт дейт. Анан сол тизеси шишигенсип турат дейт. Кимдир бирөөнү айтып атыптыр да. Оң кабыргасынын асты жагы ооруйт экен. Өтө көп эмес, бир аз ооруйт экен. Анан сол тизеси шишип турат дейт. Эми аны телефон аркылуу деле сразу эле диагноз кое албайсыз. Оор нерсе, мүмкүн мурун соңго мага көрүнүп жүрсө мен айта алам. Анан телефон аркылуу анын өзү ар бир оору. Демек сизге өзүңүз эле келиш керек экен. Анан бутунун шишиги болсо, анда если докторго чейин жетпесе, мүмкүн айылда болсо, бутунун шишигине капустаны өтө майдалап турап, кичине бир жылытып берип, анан капустаны бутка сүртүп, жаап туруп, анан клеенка ороп, таң аткыча жатып көрсүн, бир 3 күндө результатын берет. Бул ошо үй шартында эми докторго жетти элек, мүмкүн бул апа мүмкүн айылдадыр. Ошондой кылса болот. Анан такыр натыйжа бербесе, анан кайрылсын.
Анан биз бүгүн ден соолук күнүн жарыялап, булчуңдарды туура иштетип, туура дем алуу, өтүүбүз жакшы коюш үчүн, ич катпаш үчүн кеп кеңештерди алып жатабыз. Анан теле көрүүчүлөргө өзүңүздүн бир кеңешиңизди айтып берсеңиз жакшы болот. Кандай эмне кылышыбыз керек оорубашыбыз үчүн? Ал оорун алдын алуу боюнча. Эми сиз ич катуу деп калдыңыз. Мага бир апа бир 7-класстагы кызын ээрчитип келип калды. Фучкага алып барса, бул ичи жанагы ичи катып, анан ичи ириңдеп кетип, анан 12 ичи мындай 12 сантиметр чоңоюп кетип атыптыр, узарып кетип атыптыр ичи киш деп айтыптыр да врачтар. Анан сразу операцияга киргизебиз деген экен. Анан башта апасы мага көрүнүп жүрчү, анан мага алып келди. Текшерип көрсөм, ичи катып калган. Мен табигый эле чөптөр менен дарыладым. 3 жумада, 3 жума эмес, 3 күндө кадимкидей ичи жумшады. 3 жумада кадимкидей кыз өз ордуна келди. Себеби жанагы корголдор катып калганда, ал 1 жумада бирден, 7 күн, 8 күндө бирден барып, анан денеси мындай лицолору карарып кеткен да. Адам ичи катып калганда, мына кара күрөң тартып калат. Анан адамдын денесинен сасык запахтар чыга баштайт. Себеби жанагы койдун ичегисин деле жуубай коюп койсоң, жыт пайда болуп анан ичиге карарып кетет го. Адамдыкы деле ошондой болот да. Ичиге карарып кеткенде дене кошо карарып кетет. Ошол апанын кызын мен 3 күндөн 1 жумага чейин мен дарылап бердим. Азыр ичи жумшап эле, кадимкидей эле сопсон эле жүрөт. Ич катуу болгондо дагы жанагы кестирбей эле, табигый эле жолдор менен ичти жумшатса болот. Келиңиздер, эми мен азыр болсо суроо узатайын. Көрүүчүлөрүбүздөн суроо келиптир. Кутман таң, ишиңиздерге ийгилик дейт. Мен Жалал Абад облусунан болом. Кайсыл жерге барып көрүнсөк болот дейт. Дарегим Бишкек, Молдокулова 10/1. Болбосо мен телефонума чалса болот. Мен телефонум 0555 64 50 65. WhatsApp, ошо WhatsApp аркылуу байланышса болот. Жакшы экен, кийинки суроолорду адресиңизди берсеңиздер жакшы болот эле. Мен азыр Бишкектемин. 3-күн айылга кетем, ага чейин барып көрүнүп кетсем жакшы болот эле дейт. Адрести да бир кайталап берип койсоңуз. Мен Дарегим Молдокулова 10/1, ориентир Кальцевой Акынбаева Алматинка эле. Ушул эле экран астындагы номерлерге кайрылсаңыздар, мен сиздерге эжекенин номерин берем, элдик дарыгердин. Анан Дарегин ошол жактан кененирээк сурап алсаңыздар болот. 90го кирген чоң энем кашынын үстүндө шишик бар дейт. Рентгенге салса сөөк таза деп чыкты, операция кылыш керек деп айтышты дейт. Кашынын үстүндө Ош областы Ноокат районунан жазып жатыптыр. Мен бул онкологиялык нарушение да, онкологиялык ооруларды мен карай албайм. Ал толку врачтардын эле мындай немеси, врачтарга кайрылыш керек. Саламатсыздарбы? Адресин деп дагы кайра сурап атат, ага жооп бердик. Саламатсыздарбы? Авариядан кийин дейт, жол кырсынан кийин колум уюп ооруйт дейт. Эмне кылсак болот дейт. Авария болгонсо анда көп убакыт кыймыл жакшы болбой, колум уздап атат, кан айлануу жакшы болбой атат. Буларды дарыласа болот, ман Дарегиме кайрылсын. Тамырларын ачып бере аласыз? Кан айлануу болбой атат да, ошон үчүн мүмкүн бир жак колу дагы бир аз кыскарып дагы кетет да, если кан айлануу жакшы болбосо, анан мындай какшап муздап ооруй берет. Если ошондой симптомдору болсо, мен Дарегиме кайрылса болот. Менин желкем, аркам, белимден өйдөсү ооруйт, давлениям түшүп кетет, эмне кылсам болот дейт. Эми желкеси ооруса, мүмкүн кан тамыры мишкерип, кан айлануу жакшы болбошу мүмкүн каны да коюланып кетиши мүмкүн. Давлениясы да түшүп кетет экен. Давлениясы түшүп кетсе, аны өзү келсе, анан мен көрүп туруп анан айта алам калган. Анан көрбөй туруп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сыйкырчы эмеспиз. Ооба. Эфир аркылуу сиздерге албетте эжекебиз дароо эле ооруңуздарды таап берип, дарылай албайт. Ошондуктан сиздер Молдокулова канча дедиңиз? Молдокулова 10/1. Молдокулова 10/1 дарегине барып, эжекемдин өзү менен байланышып, Бүбүзөр эжебиз менен өзү менен байланышып, ошол жакка барып көрүнсөңүздөр, эжекем сиздерге натыйжалуу дарылоону көрсөтүп берет. Ооба. Анан дагы эмне үчүн ооруп жатасыз, кайсыл жериңиздин ооруганын айтканыңыз менен, бирок эмне үчүн ооруп атканын билбей жатасыз да. Элдик дарыгер болсо тамырыңызды кармап билип берет экен. Азыр эфирден эле менин тамырымды кармап туруп эле бир секундтун ичинде эле мендеги болгон көйгөйдү туура айтып койду да. Демек сиздер дагы барсаңыздар, эмне үчүн ооруп атканыңыздарды, мен көпкө чейин шишип атам, суу ичсем да шишип атам деп жолун таппай жүрдүм эле. Эмне үчүн шишип атам деп көрсө, бөйрөгүмөн шишип аткан экем да.
Телекөрүүчүлөр түз эфирде биздин номерлерге чалууга болбойт. Жалаң гана WhatsAppка гана билдирүүңүздөрдү калтырасыздар. Биз анан сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүн болсо бизде конокто 37 жылдан бери элдик дарыгер болуп иштеген Бибисара Исаковна бүгүн бизде конокто. Көпчүлүк учурда ошол тизе оорулары, бут ооруңсаңыз, тизеңиз оорусаңыз, тери оорулары, терини таппай калбадым. Тери оорулары менен көбүрөөк иштейт экен. Эгерде ушул көйгөйлөрүңүз бар болсо, экран астында жазылган номерге байланышасыз дагы. Анан дарегин сурасаңыз, биз сизге дарегин алып беребиз. Эми сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Же болбосо дарегиңизди айтыңыз, же болбосо кеп кеңешиңизди айтыңыз. Мен дарегим Бишкек, Молдокулова 14-1. Мен телефон номерим WhatsApp 0555 64 50 65. Если талаа түстөгүлөр айылдагылар болсо, ошо мындай WhatsApp аркылуу байланышса болот. Бул жакта ошо сиздин номериңизди сурап жазгандар аябай көп экен. Анан мынакей эже өзү дагы айтып берди. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн биз мына ушундай ден соолук күнүн жарыяладык. Адистерден акысыз сиздерге кеп кеңештерди алып берүүгө аракет жасадык. Бир дагы телекөрүүчүбүз оорубасын, ден соолугу таза болсун. Ден соолугуңуздар чың болсун. Сиздер менен биз коштошобуз. Таң маанай. Мына ушун менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Саламатта туруңуздар.